بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala Nisa surasının 56. ayatında şunday deydi. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasul ve ulul emri minkum فإن تنزعتم في شيء فارضوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا deydi. Allah subhanahu wa ta'ala бұл аятта: "Ей иман келтіргендер, сілер Аллахқа баш ийгиле, жана анын расулуна да баш ийгиле, жана өзүңөрдүн араңардагы башчыңарга да. Эгерде силердин ортоңордо бир нерседе талашка түшсөңөр, аны Аллахка жана анын расулуна кайтарыңыздар. Эгер силер чындап эле Аллахка жана акырет күнүнө ишенсеңиздер, бул силерге жакшылык жана эң мыкты жыйынтык" дейт. Аллах субхана тааля бул аятта мусулмандарга айрылып: "Эй иман келтиргендер" дейт. Жана андан кийин өзүнө жана анын расулуна баш ийүүгө чакыргандан соң, жана өзүңөрдүн араңардагы башчыңарга да баш ийгиле дейт. Себеби ал башчыларга баш ийүү мусулман жамаатынын тек гана ийгиликке алып келет. Бир башчынын астында чогулуу жүрөктөрдү бир денедей бир кылат, жана тынчтык таркап, бейпилдик орноп, өлкө өнүгүү жолуна түшөт. Эгер андай болбой мусулмандар чачырашса, дароо талаш-тартыштар пайда болуп, ызычулуктар каттап, согуштар күчөп, ар ким өз пайдасына гана күл тартып калат. Күчтүү алсызды курутуп, чындыкта, акыйкатта турганды укпай, күчү бары гана ээлик кылып калат. Бул шариятта да, адамияттын да тарыхында өз дурус ордуну тапкан. Бул негизде Аллах субхана тааля эң оңой, жеткиликтүү даражада баяндап, көптөгөн далилдер менен түшүндүрүп койгон. Бирок тилекке каршы ага амал жасашты айтпаганда да, бул негиз барып көпчүлүгүнө белгисиз болуп калды. Тескерисинче азыр башчыларга каршы чыгуу эркиндиктин, баатырлыктын, демократиянын символу болуп, алардын бийлигинен тартып алыш нормалдуу көрүнүш болуп калды. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайрадан, Бухаринин, Ибн Хиббандин хадистеринде ушундай дейт: "Мен атаани фақат атаа Аллах, ва мен асаани фақат асаа Аллах, ва мен атаа ал-амира фақат атаани, ва мен асаа ал-амира фақат асаани" дейт. Ким мага баш ийсе, ал Аллахка баш ийиптир. Ким менден баш тартса, ал Аллахтан баш тартыптыр. Ким башчыга баш ийсе, ал мага баш ийгени, жана ким башчыдан баш тартса, ал менден баш тартканы дегени. Демек, ким Аллах субхана тааляга баш ийем десе, анын расулуна баш ийиш керек. Ал эми ким Аллахтын расулуна баш ийем десе, анда башчыларга баш ийиш керек экен. Башкача айтканда, башчыларга баш ийүү бул Аллах субхана таалянын элчисине баш ийүү. Ал эми Аллахтын элчисине баш ийүү бул Аллахтын өзүнө баш ийгендик болот. Жана башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Кимде-ким мага баш ийген болсо, ал жаннатка кирет" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайрадан келген хадисте ушундай дейт: "Куллу уммати ядхулуна ал-жанна илля ман аба. Кила ман аба я Расулуллах? Qal man ata'ani dakhala al-janna wa man as'ani faqad aba" deyt.
Менин үммөттөрүмдүн баарысы жаннатка кирет, тек гана андан баш тарткандары дейт. Ошондо о Аллахтын элчиси, ким андан баш тартат десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ким мага баш ийсе, ал жаннатка кирет. Ал эми ким менден баш тартса, ал жаннаттан баш тартканы болот дейт. Жана Ахмадтын муснадында Убад ибн Самиттен келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ушундай дейт: من عبد الله لا يشرك به شيئا فأقام الصلاة وأتى الزكاة والسمع وطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة شاء deyt. Kim degin hiç bir şirk kılbay Allah subhanahu ta'alanın özüne gana ibadat kılıp, sıyınsa, namazın okup, zeketin berse, jana başçılarda okup, alarga baş ise, çındığında Allah subhanahu ta'ala anı jannattın kalagan darbazalarından kirgizet deydi. Bul kanday çoğun daraja, jannattın 8 darbazası var. Ошол дарбазасынын каалаган жеринен кирүү. Демек, бул жерден билсек болот. Ошол Аллахка ширк кылбай, жеке жалгыз анын өзүнө гана сыйынып, намазын окуп, зекетин берип, башчыларга баш ийүү, бул ошол адамды жаннатка алып келет экен. Демек, башчыларга баш ийүү, бул ошол зекет берүү, намаз окуу менен бирдей эле солих амалдардын бири экен. Жана Муслимде келген Абузардын хадисинде дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам исмау ва атиу ва лау ли абдин хабашиюн мужадди ал атраф дейт. Силер ал башчыларды угуп, аларга баш ийгиле, жада калса ал эфиопиялык кул мужадди ал атраф, мүчөлөрү, тараптары үзүлгөн болсо, кесилген болсо дейт. Ал эми башка хадисте кааннаху расаху забиба, анын башы мейиз сымал болсо дагы дейт. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол башчылардын дене мүчөсүндө бир айыптар болсо, же бир жери кесилип үзүлүп калса, же бир башы кичинекей болуп калса, же денеси кара болсо дагы баш ийгиле дейт. Ал эми ал башчылар эфиопиялык кул эмес, биздин өзүбүздүн улуттан болсочу, анын дени сак, дене мүчөсү бүтүн болсочу, баш ошондой мейиз эмес, жакшынакай баш, денеси ошондой кара эмес, апапакай дене болсочу, анда андан дагы каттуураак экиси баш ийиш керек. Дагы бир Абу Хурайранын хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алейка самма ва таа фи усратика ва юсратик ва муншатика ва мукрахик ва атаратин алейк дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте сага оор болгондо да, жеңил болгондо да, сен бакватчылыкта болгонуңда да, же сага жакпаган ушундай муктаждыкта да, жана сенден бир нерсеңди тартып алса да, башчыларды угуп, аларга баш ийгениң дейт. Ошол башчылардан келген зулумдарга адам баласы жагабы же жакпайбы, аларга баш ийүү менен сабыр кылыш керек. Качанга чейин сабыр кылыш керек алардын андай зулумдарына дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мени көлмөмдөн көрмөйүнчө дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иннакум саталкауна ба'ди атара фасбиру хатта талкауни алал хауд дейт. Чындыгында силер менден кийин көптөгөн зулумдарды көрөсүңөр. Андыктан мени көлмөдөн көрмөйүнчө сабыр кылыңыздар дейт.
Ал эми ал-хауд пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берилген көлмө кайсыл көлмө дегенде, ошол кыяматта акыретте биринчи көлмө болот. Ал жактан мусулман адам барып суу ичсе, андан кийин ал эч бир суусап чаңкыбайт. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал зулумдарга акыретке чейин мени ошол кыяматта берилген көлмөмдөн көрмөйүнчө сабыр кылыңыздар деди. Бул жакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол башчылардын зулумун жөн калтырбай жооп кылып, курал-жарактарды алып аларга каршы чыккыла деген жок. Бул жакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силер мени көлмөмдөн көрмөйүнчө сабыр кылыңыздар деди. Себеби башчыларды кордоо адам баласы өзүн өзү акыретте кордукка душар кылганы болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрадан келген хадисте: "Мен акрама султаналлахи табарака ва та'ала фид-дунья, акрамаху Аллаху яумал кияма, ва мен ахана султаналлахи табарака ва та'ала фид-дунья, ахана Аллаху яумал кияма" дейт. Кимде ким Аллахтын султаныны бул дүйнөдө урматтаса, Аллах субхана тааля аны кыяматта урматтайт. Кимде ким Аллахтын султаныны бул дүйнөдө кордоп койсо, Аллах субхана тааля аны кыяматта кордоп коет дейт. Жана дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ла тасуббу умараукум ва ла тугашшухум ва ла табгыдухум, ваттакуллаха васбиру, фа иннал амра кариб" дейт. Силер өзүңөрдүн башчыңарды сөгүп сакпагыла, аларды алдабагыла, аларды жек көрбөгүлө. Тескерисинче Аллахтан коркуп, аларга сабыр кылыңыздар. Чындыгында кыямат жакын дейт. Таң калыштуусу кээ бирлерибиз аларды болушунча сырттан жамандап, ушактап, сөгүп сакпай эле мыскылдап, лакаптарды коюп, жанына келгенде сүйкүмдөнүп, аларга жагалданып, эки жүздөлүнүп, болгон алардын мээримине арзганга аракет кылабыз. А бизде тескерисинче шарият аларды сырттан жамандабагыла деп, эгерде насаат кебиңер болсо, өзүңөр жеке жалгыз өзүнө келип, купуя сырдуу насаат кылыңыздар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хишам бин Хакимден келген хадисте ушундай дейт: "Мен арада ан янсаха ли зи султанин би амрин, фала юбда лаху алания, ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه" дейт. Кимде ким бир бийлиги барына насихат кылгысы келсе, ал аны көрсөтүп ачык айкын кылбасын. Андан көрө анын колун кармап, ал менен жалгыз калып айтсын. Эгерде кабыл кылса жакшы, кабыл кылбаса анын мойнундагы милдетине ал аткарды дейт. Бул хадис адам баласыны 3 нерсеге үйрөтөт. Биринчиси купуя сырдуу насихат кылышты. Эгерде сен бийлиги барына насихат кылсаң, купуя, эч кимге көрсөтпөй, жарнамадай жар салбай сырдуу насихат кыл дейт. Экинчиси, ал кабыл кылабы же кабыл кылбайбы ал өзүндө, бирок сен өзүңдүн мойнуңдагы милдетиңди аткардың дейт. Үчүнчүсү, эгерде сен купуя сырдуу эч кимге көрсөтпөй насихат кыла албасаң, анда сага күнөө болбойт. Ага кеңеш насаатыңды бербегениң. Мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушинтип башчыларга кандайча насаат кылышты үйрөтүп кетет.
Азыр кээ бирлерин көрөсүң, экспертпиз деп болушунча аудиолоруну, видеолоруну жана калса макалаларына чейин интернетте жазып, таркатышып, саясаттын мыкты билермани катары көрсөтүп, мына биздин башчыбыз тигиндей кылбай койду, мындай кылбай койду, мындай кылса тигиндей жетишкендикке жетишер элек деп акылман сындуу сын пикирлерин айтат. Мындай кылыш пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө каршы кылыш. Бул нерсе шариатта жок көрүнүш. Эгерде мусулман адам башчыга бир насаат, кеп кеңешини айткысы келсе, ал купуя, сырдуу, бетме-бет, жүзмө-жүз отуруп айтат. Алыстан билерман болуп, адамдарга фитна, башаламанчылыкты таркатпайт. Себеби дин бул насиха. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Тамим Дарин хадисинде айткандай, ад-дину насиха дейт. Кулна лиман я Расулулла? О Аллахтын элчиси, ал насиха кимге карата дегенде, قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул насиха Аллахка, жана анын китебине, жана анын расулуна, жана мусулмандардын башчыларына, жана бардык жалпы мусулмандарга дейт. Мына бул хадисте аимматил муслимин, мусулмандардын да башчыларына деди. Ал эми аларга насаат кылуу бул өзүңдү билерман сезип, акыл эс үйрөтүү эмес. Аларга насаат кылуу бул ихласлыгың менен аларды угуп аларга баш ийгениң. Өзү эле насиха деген сөздүн тилдик мааниси насаха сауб же насаха асал деп коет. Насиха сауб десе бул кийимди бүтөп коюу болсо, насаха асал десе бул балды тазалап коюу дегенди билдирет. Ал эми истилахан терминологияда аны оңдоп түзөө менен ага жакшылыкты каалоо дегенди билдирет. Демек, ал насихат кылыш адамга акыл эс үйрөтүп билерман болуш эмес экен. Ага болушунча жакшылыгыңды каалап, эгер бир айып болсо жаап жашырып, анын жеке өзүнө келип айтып, оңдоп түзөп коюу экен. Жана ошол оңдоп түзөөдө насихат кылууда өтө кичипейилдүүлүк менен насаат кылыш керек. Мисал алсак, Аллах субхана таала ошол корус, каттуу, өзүнү кудай кылып алган Фиравонго дагы Муса алейхиссаламды үгүттөп, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ дейт. Ал ошол тиран болгон Фиравонго дагы барып урушуп, сөгүп сагып айт деген жери жок. Муса алейхиссаламды үйрөтүп, ага барып лайин, жеңил, болушунча назик болгон сөз менен айтып көр. Балким ал эсине келип, Аллах субхана тааладан коркуп калар дейт. Мына бул аят хадистерден билсек болот, Аллах дагы, анын расулу дагы эч кимди мусулмандардын башчысына каршы чыккыла дебейт. Бул маселеде аалымдардын ортосунда талаш тартыш жок. Бул нерседе ижма бар. Жана бул нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандын жүрөгү жактырбай коюшу мүмкүн эмес дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жубайр ибн Матамдан келген хадисте «Салаthun ла югилла алейхинна калбу муъмин, ихласу амали лилла, ва насихату ли улатил муслимин, ва лузуму жамаатухум» дейт. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 нерсени момундун жүрөгү жактырбай койбойт дейт. Анын биринчиси Аллахка ихласлык менен амал кылуу,
Экинчиси момундардын башчыларына ихласлык менен баш ийүү. Үчүнчүсү жамаатты кармоо дейт. Эгерде ал чындап эле момун мусулман болсо, ал ошол башчыларды угуп, баш ийип аларга ихласлык менен насаат айтышты жактырбай коюш мүмкүн эмес. Биз билишибиз керек, мусулмандар башчыларга баш ийүү менен өздөрүнүн коопсуздугун сактай аларыны, аларга баш ийүү аркылуу өздөрүнүн маселелерин чечип, иштерини тартипке сала аларыны. Эгерде тескерисинче ага баш ийбей, анын бийлигини талашып, аны айдап кетире башташса, анда ал менен болгон келишим бузулуп, анархия ордуна аларыны. Бирок ошол мусулмандарга баш ийүү дагы өзүнүн бир чеги менен болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ас-сам'у ва та'алал мар'ил муслим фима ахабба ва карих, ма лам ю'мар бима'сия, fa idza umira bima'sия fala sam'a wa la ta'a" дейт. Мусулман адам жаккан жана жакпаган нерселерде башчыларды угуп, аларга баш ийиш милдет болот. Алар Аллахка күнөө кылууну буйрумайынча дейт. Эгерде алар күнөөлөрдү буйруса, анда аларга угуш жана баш ийүү жок дейт. Эгерде ошол башчылар күнөө кылып хараматтарды буйрушса, анда аларга баш ийилбейт. Бирок аларды угуп баш ийбегиле деген сөз бул жерде. Аларга каршы чыгып, согуш ачып, курал жарактар менен бийлигини тартып алгыла дебейт. Тек гана күнөөлүү, арам нерселерге буйруса, аларды кылбай койгула дегени. Ал эми ушул хадис аяттарда күнөөлүү маселелерди же сооптуу маселелерди эмне кылыш келсе, иштихади маселеде эмне кылыш керек деген суроо пайда болот. Анда алымдар ал иштихади маселеде да башчыларды угуп, аларга баш ийүү милдет болот дейт. Ал эми иштихади маселелерде бул мисалы жол эрежелери кирет. Кызылда токтоп, жашылда жүр деген, же бул күнү эс алуу күн болсун, бул күнү эмгек күнү болсун деп, ушундай бир сунуш кылчу буйруктар болсо, анда да баш ийилет. Ал иштихади маселеси ал мусулманга жагабы же жакпайбы, баары бир баш ийилиш керек дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман кариха мин султанихи шей'ан фальясбир, фа иннаху ман хараджа мин ас-султани шабара мата митатан жахилия" дейт. Бул жакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: эгер кимдир бирөө өзүнүн башчысынан бир жакпаган нерсе көрсө да ага баш ийип сабыр кылсын. Эгерде ал башчыга бир кымындай каршычылык чыкса, ал жахилия өлүм менен өлөт дейт. Жана башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ваман мата ва хуа муфарику лил жамаа, фа иннаху ямуту митатан жахилия" деген жери дагы бар. Кимде ким жамааттан бөлүнүп өлүп калган болсо, ал да жахилия өлүм менен өлөт дейт. Ал эми Муслимдеги келген хадисте ошол жамаатты бөлүп, ыдыратып, башчыга каршы чыккандардын башыны кыя чапкыла деген катуу хадистер да келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман атакум ва амрукум жами'а аля раджулин вахид юриду ан яшикка асакум ау юфарику жамаатукум фактулуху" дейт. Силер баарыңар бирдей бир адамга баш ийип турганда, бирөө келип силердин бүтүндүңөргө доо кетирип, жамаатыңарды бөлсө, аларды өлтүргүле дейт. Себеби айтып кеткендей, эгерде жамаат бөлүнүп,
тайпага тайпа болуп ар тарапта ыдырап жатып калса, ынтымак ырыс кетип, өлкө өнүгүп эмес, душмандардын жүзүндө чөгөлөп калат. Башаламанчылык орноп, күчтүү алсыздык курутуп, бири экинчисини укпай калат. Акыйкатсыздык туу чокусуна жетип, бол көрбөгөндөй зулумдары туш-тушка таркалат. Мына ошондуктан тарыхта дагы дин душмандары өнүккөн күчтүү мусулмандардын өлкөлөрүнө ачыктан ачык согуш ача албай, алар калп эле мусулман болмуш болуп, биринчи ынтымакты ыдыратып, тайпага тайпага бөлүп, башчыларга сын пикир айтып, аларды аягында мусулмандардын колу менен жок кылышкан. Ошондо өлкө чөгөлөп, бир муштумдай болгон эл ыдырап, бири-бири менен душмандашып, дин душмандардын арасында алсыз өлкөгө айланган. Андыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, эгерде кимдир бирөө башчыга каршы чыгып, араңардагы ынтымакты бүтүндүлүккө доо кетирип, жамаатыңарды бөлсө, анда ал кишинин башына кыя чапкыла дегендин себеби ушунда. Тарых канча ирет аны адамиятка көрсөтүп келатат. Ал эми шариатта эгерде башчылар мусулмандын үстүнөн зулумчулук кылса, анда анын акысын орундатат да, өзүнүн акысын бербесе, ага дуа менен Аллах субхана тааладан сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Иннакум сатарауна ба'ди аthara ва умура тункирунаха, адду илейхи хаққихим ва саллаллаха хаққакум" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте силер менден кийин силерге жакпаган көптөгөн зулумдарды көрөсүңөр. Андыктан ошондо башчылардын акысын берип орундагыла жана өзүңөрдүн акыңарды Аллах субхана тааладан сураңыздар дейт. Мына бул хадисте да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгерде силердин акыңарды бербей койсо башчыларга карама каршы чыгып, бийлигини тартып алгыла дебейт. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын акысын орундап, аларды угуп баш ийгиле, ал эми силердин акыңарды Аллахтан дуа менен сураңыздар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Муслимде келген хадисте Салам ибн Язид ушундай деп сурайт: "Я Расулуллах, араайта инна камат умарау ясалуна хаққахум ва ямнауна хаққина. قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم" дейт. Бул хадисте Салам ибн Язид: "О Аллахтын элчиси, эгерде биздин үстүбүздө башчылар өздөрүнүн гана акыларын талап кылып, бирок биздин акыбызды бербесе эмне кылайлы" дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды угуп аларга баш ийиңиздер. Чындыгында алардын өзүнүн мойнундагы нерсе силердин өзүңөрдүн мойнуңардагы нерсе кылынат дейт. Башкача айтканда, ар ким өз милдетинен суралат дегени. Бул башчыларга баш ийүүнү ахли сунна вал жамаа аалымдар негиз кылып, тек гана ахли хава, ахли бида ва далала адашкан тайпалар андан баш тартышты. Жана алар бул негизди жемелешип, башчыларды шылдың кылышып, мыскылдашып, алардын атынан күлүшүп, лакап койгондорун ташташпады. Алар болсо, эгерде башчылар аларга жакшылык кылып койсо, аларды жакшылап, эгерде башчылардан бир кыйынчылык тартып калса, аларды жамандашканын ташташпайт. Ыңгай келип калса, алар менен күрөшүп, бийликтерин тартып алгысы келет.
Мына ошентип булар бир негизди өз кабаларына байлашып, каалашынча бузушуп, бидаттарын киргизишип, бир бидат нечендеген бидаттарды чакырып койду. Алымдар айтат: "Фа иннал бид'a az-zulumат яжиру бa'духа бa'дан" дейт. Чындыгында бидат бул караңгылык бири экинчисине чакыргандай дейт. Албетте эгерде бир бидат жаңылык киргизүүнү баштасаң, андан кийин сөзсүз анын артынан бир нече бидаттарын кирип келет. Ошентип ислам койгон негиздер бузулуп, адам өзүнүн оюнан токуп алган, нерсесин ээрчиген, хавасынан чыккан эрежелер пайда болуп, исламдын түпкүрү жок боло баштайт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ва куллу бидатин далала, ва куллу далалатин фин-нар" дейт. Ар бир бидаттар бул адашуулар, ар бир адашуулар тозокто болот дейт. Андыктан бул бидаттан улак болуп, нәфсисин ээрчибей, адам баласы өз берген келишимине бекем туруш керек. Аллах Субхана ва Тааля Маида сүрөсүндө айткандай: "Я айюхаллазина аману уфу би'акуд" дейт. Эй иман келтиргендер, өзүңөрдүн кеңешиңерди аткаргыла дейт. Бул келишим ибадатта болобу, же жөнөкөй мамиледе болобу, соода сатыкта болобу, же никелеш мамиледе болобу, сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Мен мусулманмын деген келишимине бекем болот. Айрыкча имам башчы мусулмандардын башчыларынын ортосунда болгон келишимди бекем туруп аткарыш керек. Сен ага баят берип, касам ичип, ант бердиңби же бербедиңби? Баары бир сенин башыңда турган милдет болот. Себеби баят берүү ал мусулманга милдет. Ал аны аткарабы, аткарбайбы, мойнундагы жүк бойдон кала берет. Намазы дагы аткарабы, аткарбайбы, анын мойнундагы парыз бойдон кала бергендей. Баят берсе мусулман адам өзү аманчылыкта болот. Баят бербесе ал төмөнкү хадистерде айткандай жахилия өлүмү менен өлөт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдуллах ибн Амр аль-Астан келген хадисте ушундай дейт: "Мен бая имаман фаатаху сафаката ядихи ва самарата қалбихи фальютиhu мастатаа فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" дейт. Ким имамдын колун чаап ага баят берип жүрөгүнүн мөмөсүн тапшырса, анын мүмкүнчүлүгү жетишинче ага баш ийсин. Эгерде экинчиси келип андан бийлигини алгысы келсе, анда ошол бийлиги алгысы келгендин башын кыя чапкыла дейт. Жана сөзүбүздүн аягыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын Ауф бин Маликтен келген хадиси менен аяктасак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Хияру аимматукум аллазина тухиббунахум ва юхиббунакум ва тусаллуна алейхим ва ясалуна алейкум ва ширару аимматукум аллазина тубгидунахум ва юбгидунакум ва тал'анунахум ва ял'анунакум" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте силердин башчыларыңардын эң жакшысы силер аларды жактырып, алар силерди жактыргандары жана силер аларга дуа кылып, алар силерге дуа кылгандары дейт. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силердин башчыларыңардын эң жамандары силер аларды жек көрүп, жана алар силерди жек көргөндөрү дейт. Силер аларды каргап, алар силерди каргап шилегендери дейт. Ошондо сахабалар: "Я Расулулла, афала нунаббизухум?" О Аллахтын элчиси, анда биз аларга каршы чыгайлыбы дегенде: "Ла ма акома фикумус-сала." Жок, алар силердин араңарда намаз окуп жатканда дейт.
Алла субхана тағала бизди башчыларыбызды жактыргандардан кылсын. Башчыларыбыз да бизди жакшы көргөндөрдөн кылсын. Биз башчыларыбызга дайыма дуа кылгандардан кылсын. Башчыларыбыз дагы бизге дуа кылгандардан кылсын. Алла субхана тағала бизди башчыларды жек көрүп, аларды каргап шилегендерден оолак кылсын. Жана бизди да ошондой башчылардан алыс кылсын. Вассалаллаху вассалам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.